Kompensasiyani tezlatmasa, odamlar uyini buzib, o'nlashguncha xiyla vaqt o'tib ketadi. Kabmin erejelerdi иштеп чыгыш керек эле. Компенсацияларды кантип бериш керек? Күнөөбүздү биз мойнубузга алабыз. Ошон үчүн бийлик булардын бардыгын бүтүрүп беребиз. Мурунку мэр Жеңишбек Токторбаевдин учурунда Ош шаарында көптөгөн турак жайлар менен объектилер буздурулду. Президент Жапаров айрым учурда аша чаап кеткен учурлар болгонун мойнуна алды. Биринчи снос кылбай туруп, алар менен келишиш керек эле. Бая баасын келишип туруп, анан берип туруп, анан кийин снос кылыш керек эле. Бүгүнкү күнгө чейин мына Жанар мырза айтып атат, 70 канча киши, 700 канча кишинин үйү бериле элек экен деп. Анын бардыгын биз азыр ордуна, калыбына келтиребиз. Ал эми биздин бийликтин кемчилиги, менин деле кемчилигим десем болот. Эми ишенип мэр кылып койсом, анан кийин ушундай туура эмес иштерди жасабайыптыр. Ийгендиги үчүн эми мен дагы күнөөбүздү биз мойнубузга алабыз. Ошон үчүн бийлик булардын бардыгын бүтүрүп беребиз. Же жарандарга компенсация берилген эмес, же жарандарга уведомление берилген эмес. Ал ортодо укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева кенемте төлөө боюнча атайын эреже иштелип чыгуусу керек дейт. Кабмин эрежелерди иштеп чыгыш керек эле. Компенсацияларды кантип бериш керек, уведомленияларды кайсы убакта бериш керек деген ошол сөздү козгодум. Азыркыга дери Кабмин ошол эрежелерди иштеп чыкпай атат деген сөздү козгодум. Президенттен мен сурандым. Ошол Кабминге айтып, ошол эрежелерди тезирээк кабыл алып берсе. Анткени эрежелер жок болгон үчүн, эрежелер так жазылбаган үчүн жерлерде ошол снос менен изъятие адилетсиз жүрүп атат. Соңку жылдары Ошто 1200 жарандын турак үйлөрү, 550 коммерциялык объектилер бузулган. Ош шаарынын мэри Жанар Акаев кенемте алмашуу жолдору менен чечилип жатканын билдирди. Алардын дээрлик 10%дай чечилген, 90% азыр биздин мойнубузда. Бирок биз айрым жерлерди трансформация кылып, жашоочулар менен алмашуу жолдору менен чечип атабыз. Айрым мэриянын балансындагы жерлер, батирлер бар. Мисалы ошол эле жанагы Касымбеков көчөсүндө, мына Юго-Востокто бир топ ири объектилерди чечтик. Bir 30'a жақынын чечтик алмашуу жолу менен. Мэриянын балансында турган үйлөрдү бердик. Мисалы айрым ошондо жерлерди иштеткенге берип, мындай чоң маселелердин бир тобун чечтик. Расмий түрдө 500 миллиондой калкы бар Ош шаарында таза суу, тушкелди салынган курулуштар сыяктуу бир катар инфраструктуралык көйгөйлөр көп экени белгилүү. Буга чейинки мэр Токторбаев ишке киришкенден бери Оштун бир катар аймактарында мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштерин жүргүзгөн. Калктын бир бөлүгү муну шаарды иретке келтирүү аракети катары испаттап, колдоого алса, айрым активисттер бул процесс тургундардын укугун бузуу менен ишке ашканын белгилешкен.